Bunun parodası perşeron. Bunu жаңа алып келдік. Bunday аттарды улакка эч ким салып көрө элек. Биз биринчи салып көрөлү деп алып келдик. Буйруса быйыл акырындан салып көрөбүз. Bunun parodası perşeron. Bunu жаңа алып келдік. Bunday аттарды улакка эч ким салып көрө элек. Биз биринчи салып көрөлү деп алып келдик. Буйруса быйыл акырындан салып көрөбүз. Бул биз ошол жака Польшага барганда ошол жактан бир-эки тааныштар бар. Ошолорго дайындап келгенбиз. Жакшы аттар болсо, жакшы бээлер болсо, бизге айткын, кабарла. Биз кайса канча акча болсо да калабыз депчи. Аны ошондон буну bir жерден табышкан экен, анан бул өзү американский да пародасы. Анан ошол таап бизге сүрөтүн, видеосун жөнөтүп, боюн тартышып жөнөтүшкөн, анан макул алабыз деп алганбыз. Бул 15.000 евро алганбыз. Аякта евро санайт го. Жок, улакка салып көрө элекпиз. Кунан болчу, бул кышында келди. Азыр эми бышты болду, күзүндө буйруса салып көрөбүз. Жок, мындан кулабайсың го. Bunun üstüne çıksan minsen bunday kандай sen bir kımbat bağlı kresloda oturganda olasın da divanda jatkanda элечи. Бул тигилерге салыштырганда biraz айгыр күчүрөөк экен мындай. Анан калганы жош эле. Өзү мындай кармасаң жош эле, анан ошо biraz айгырыраак күчтүүрөөк анан. Калганы ошондой эле, анан жок коркпойт эле. Буну деле ошол мисалы үчүн чоң улактарда жетиш үчүн улакка мисалы үчүн чабан дес улакка жетпесе ала албайт да. Ошон үчүн жетиш үчүн чоң күчтүү, анан мындай жүрөктүү аттар керек да. Анан ошого алганбыз. Эми буну азыр салып көрөбүз да, балким жакшы чыкса ушул пародадан бээлерге коюп көбөйтөлү деген ой бар. Анан балким болбой калса тиякта деле жакшы аттар бар. Сласкалар. Салмагы канча? Бул 1 тоннадан ашат го. Бою 1.82. Болбосо бизде атайын евро метр бар, тартып көрсөтөлүбү? Ушул менен ченеп алабыз, анан болбосо кээ бир аттарды чоң деп, здоровый деп дагы алдап коюшу мүмкүн. Бул так чыгарат. Бизде жанагы жип менен же жанагы жип метрлер менен тартып анан кийин мончо болду деп айта беришет. Бул так чыгарат да. Ошон үчүн атайын алып келгенбиз. Мына мисалы үчүн тартып көрөлү. Могул аттын могул жерин сери деп коет кыргызда. Орустарда холка дейт. Могул жеринчи. Ушул жерден жерге чейин өлчөнөт. Чоңдугу. Анан Европада параметрлерин дагы карашат. Узунун, жоондугунчу. Бизде эми ушуну эле өлчөп коебуз. Чоңдугу канча экенинчи. Анан ошол. Бул эми жак чоңойсо да 1.90га барат го дейсиз. Жок, айырмаланбайт. Ошондой эле. Biraz көбүрөөк жетем зор чоңдугуна байланыштуу.
Уже запись кетерет да. Bunun аты пират деп қойғанбыз. Бұндағы аябай бұл ушул пародалардың ең курстарынан десем болады. Аябай курс ықчам. Аз мингенде көресіздер ғой. Бұл дағы 4 жаш болады, жашырақ бұл дағы. Бұнда құлаққа бір-екі анча-амча салып кішіне көндірдік. Аябай жақсы құлаққа. Анан катуудағы чуркайт бұл аябай. Жоқ, байга ал элек де, мазы чабыл элек булар. Байга алыш үчүн булардын жакшысы аябай жоош. Чачын мындай кармасаң дагы булар биринчи келгенде аяктанча, алар минишпейт да. Келгенде эле сразу эле кармап туруп атты. Ондай ушундай байлап туруп эле, токуп туруп эле мине бересиз да. Мингенден кийин кичине басканды билбейт да бирок. Анан биздин аттар окшоп секирип, мөңкүп жанагындай кылбайт. Жоош анан такалаганда деле жөн эле карманы такалай бересиң, жоош аябай. Буттарын кармасаң теппейт. Биздин аттардын улакка. Жок, жумушка салынбайт булар улактардын аттары. Анан баягы чабандестер, улак чапкандар мечтет этет го мындай, кыялданат. Ушундай атым болсо, чоң болсо, мындай ыкчам болсо, чирак болсо, жоош болсо деп ошол аттар ушулар да. Азылар жаңы жайылып көрді, тем бұйырса. Ат таптоо дем өтө деле сыр жок. Негизи көп эле киши ат таптаганды билет да, мындай кыргыз айылда чоңойгон кыргыздарчы. Анан эң негизгиси көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн тамак жасаганда деле көңүл бурсаң, тамак даамдуу болот го. Ошондой көңүл буруп, зерикпеш керек. Атты караганда, мисалы үчүн мине турган убактарында, жем берген убагында зерикпей минип, зерикпей жем бериш керек. Эң негизгиси жанагы күздө суу турат бар. Азыр жай менен багылат, семиргенден кийин суу тутканда зерикпей узак миниш керек. Тренировка да. Анан жакшы суусу атты улакта дагы чарчабайт, бузулбайт дагы да. Жеңил болот, кыйналбайт. Мисалы үчүн жаракат негизи буттарынан алат, улакта тебиленет да. Анан буттарын атайын байпак деп коет, мээрге чейин. Резинадан кээбилер пластмасс немеден, пластмассадан дагы бар, же кайыштан дагы тигип атышат. Моога кийилет, негизи моолар тебиленет да. Анан мээрге дагы атайын өзүнүн пластмасса байпак болот. Урмат алып келсең ошондон. Ошондон байлап коебуз. Ат негизи улакка чапкан ат бутунан ооруйт да. Башка жагынан ат оорубайт. Моолар тебиленбеш керек. Анан мынау жерде пай деп коет кыргыздарда. Мына тарамыштар бар да. Ушул тарамыштары урунбаш керек да. Көбүнчө ушул урунгандан оору пайда болот. Анан көз тийди, анан тигиндей мындай деп калабыз негизи. Бирок көз дагы тиет. Негизгисинен ушулардын урунгандан болот да. Тарамыштар урунгандан кийин сакайышы кыйыныраак да. Көп ооруйт. Чыга албай алган аттар көп эле болот. Ушундан болот бул улакка чабылган аттардыкы. Азыр боonu алып келсеңиз көрөсүз. Ушундан байлаш керек. Буну ошо Европадан алып келгенбиз. Алар дагы чуркаганда алды арка бут менен алдын урбасын деп байлашат экен. Onu da байлап коесуз да. Мындай кылып
Мындан коебуз. Мына могу жер тарамаштар урунбайт да. Анан бул жагына жанагы кыргыздарда да жасап сатат кайчтан. Ошондон майлап коебуз. Жакшы, анан кокус жарат болуп калса, жууп туруп, анан дарылап коюш керек. Улакта чабандастар көбүнчө кыйкырып, ар түрдүү добуш кылып үйрөтөт да. Себеби адам улакты кармагандан кийин колуң тизгинден бошойт да. Бошогондон кийин бир добушка үйрөтүп койсоң, ошондо ат алдыга карап чыгыш керек да. Анан мен жанагы улакчылардан башкача болсун деп ышкырып коебуз. Ошон үчүн ышкырганда алдыга умтулат аттар. Жо. Интро.